Ош шаарында эпидемиологиялык абал туруктуу. Бул аймакта коронавируска чалдыккандарга караганда оорудан айыккандардын саны көбөйүүдө. Жалпысынан облус боюнча 111 адам коронавирус жуктурган болсо, учурда алардын 72си айыгып чыкты. Калган 34 бейтап ооруканада жатат. Ал эми 149 обсервацияда жатат. Алар күнү түнү дарыгерлердин көзөмөлүндө болууда. Ал эми бүгүнкү күндөн тартып Ош жергесинде 7 чөйрөдөгү кызматтын ишин жандандырууга уруксат берилди. Бул тууралуу Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашев маалымдады. Анын айтымында Ош шаарында өзгөчө абал режим алынган жок, бирок этап-этабы менен айрым ишканалар иштей баштады. Бүгүнкү күндө дагы биздин Ош шаарында, Бишкек шаарында, Жалал Абад шаарында ушул өзгөчө абал алынган жок. Бирок мына өзүңөр массалык маалымат каражаттарынан угуп атасыздар, негизги өкмөт тарабынан негизги ишканаларга уруксаттар берилип атат. Биз дагы ушул Ош шаарында айтып кете турган болсок, мына этабы менен уруксат бере баштадык. Булар негизгисинен 7 чөйрөгө уруксат берилип атат. Биринчиси өнөр жай жана өндүрүш чөйрөсү, экинчиси курулуш чөйрөсүнө, үчүнчү транспорттук каражаттарды оңдоо жана тейлөө боюнча кызмат көрсөтүү чөйрөсүнө. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Ош шаарынын жергиликтүү бюджетинин казынасынан 150 миллион сом түшпөй калышы мүмкүн. Маалым болгондой, атайын адистер тарабынан антикризистик программа иштелип чыккан. Мындан сырткары салык кызматына да тапшырмалар берилүүдө. Буга чейинки көмүскө салыктар каралып, жергиликтүү бюджетти толуктоо боюнча иштер жүргүзүлөт. Бүгүнкү күнү Жалал Абад шаарында ооруканада жаткан бир дагы бейтап жок. Шаарда COVID-19 инфекциясынын 7 учуру катталган. Учурда бул аймакта бир адам обсервацияда жатат. Азыркы тапта ал кишинин анализдеринин жыйынтыктары чыга элек. Жалал Абад жергесинде 44 ишкана өз ишин баштаганы турат. Өкмөт тарабынан бизнес тармагында 3 этап менен уруксат берүү мерченделүүдө. Анда 1-май, 11-май жана 21-майдан баштап айрым бизнестердин өз ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө уруксат бериле баштайт. Бүгүндөн баштап биз мына ишкерлерге деп жергиликтүү бийлик тарабынан уруксат кагаздарын берүү боюнча комендантка дагы өзүбүздүн сунуштарыбызды бере баштадык. Бүгүнкү күндө жалпы шаар боюнча 44 мекеме ишкана өзүнүн иштин баштаганы турат. Азыр ээн эркин көчөгө чыгууга эрте. Бул тууралуу брифинг учурунда Жалал Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаев билдирди. Бул облусто өзгөчө абал 10-майга чейин узартылгандыгына байланыштуу. Буга чейин кандай талаптар коюлуп келсе, алар толук түрдө сакталып калат. Андыктан көчөгө максатсыз чыгып, ээн эркин басып жүрүүгө болбойт. Жалал Абад шаарында бүгүнкү күнгө чейин 10.886 үй бүлөгө жардам берилди. Буга чейин 1227 чекит түндүк чекит KG сайтына шаардын аймагынан 8904 адам жардам баштыгын алуу үчүн каттоого турган. Алардын ичинен жергиликтүү бийлик тарабынан 4,5 миңден ашуун үй бүлөгө жардам көрсөтүлгөн. Ал үчүн бюджеттен 4 миллион сомдон ашык акча каражаты сарпталган. Ошондой эле ишкерлер тарабынан 3 миңден ашуун үй бүлөгө азык-түлүк түрүндө жардам берилди. Жалпысынан бүгүнкү күнгө чейин биз ушул 12-27 электрондук базага жалпы шаарыбыздан бир топ жарандар катталышкан. Бүгүнкү күндө 8904 инсан катталган. Ал эми жалпысынан болуп биз Жалал Абад шаарынан бүгүнкү күнгө чейин 10.886 үй бүлөгө жардам бердик. Анын ичинен мэрия тарабынан 4524 үй бүлөгө, бул жергиликтүү бюджеттен 4.889 миң сом акча каражатын түздү. Өзгөчө абал режими узартылган аймактарда учурда эпидемиологиялык абал туруктуу. Анда жашаган калктын аяр катмарына мындай оор күндөрү жардам көрсөтүлүп, азык-түлүк баштыктары таратылып жатат. Мындан сырткары айыл чарба жумуштары дагы дээрлик аяктап калды. Ошондой эле бүгүнкү күндөн баштап айрым ишканалар ишке кирди. Алина Бактыбекова, Жан Таймакенов, Пирамида.